Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Ошол жанагы эмен эле уландысы деп койсок болот. Бул кишилер да ошол Аламедин районунун Октябрь айылынын тургундары экен. Ошол калыс сөзүбүздү айтабыз дептир. Өзүңүздөрдү тааныштырып, аксакал баштай бересиздерби? Мен ошол айыл өкмөтүнүн тургуну. Атым Нуркул, фамилиям Мамат Калыков. Кечеки боюнча эмне деп айтасыз? Кече тиги жерлерди тигип кеткен, миттип кеткен. Мен бул кандай экенин чынын айтканда билбейт экенмин. Мен бул волонтерлерди кыскасы ошол Анда билгендерден сурайлы, ким билет? Сиз билесизби? Айтыңыз. Так. Алло. Менин атым Ниматулла Гаипов. Фамилиям. Ошол айыл өкмөттө депутат болуп, аксакал депутаттары менен. Эми бул айтылган нерселер мен чындыгын айтайын, жалган нерсе бәрсі. Себебинде мен бул 94-жылдан бери жашап келатам. Ошол айылда. Ким кандай иштеген, кайсы айыл өкмөтү кандай иштеген билем. Бәрісін билем. Ошондон бери жер алабыз деп биз келген кыргыздар, этнический кыргыздар жер ала албай жүргөнбүз. 2006-жылы трансформация болгон жер участок. 2006-жылы. 2006-жылдан берки иштеген айыл өкмөттөрү же болбосо ошондо иштеген депутаттар бирөө ошол жерди бөлүп бергенге эч ким кызыккан эмес. Чындыкта биз 2094-жылдан келип 2001-жылдары даже арыза беришти баштаганбыз. Мен 2000-жылдары совхоздо башкарманын водитель болуп иштеп жүргөм. Ошол убактардан биз жер бергиле, участок бергиле деп жүргөнбүз, берилген эмес. 2006-жылы трансформация болгондон кийин ошондо айыл өкмөттөрү 5000ден, ар жагы 8000ден алып, алар жөн эле кетип калды. Бөлбөй эле жерди. 2006-жылы трансформация болгон, эгерде 10-жылы ошол жер берилгенде ушул тополоң болбойт эле. Мына 2017-жылга келип биз депутат болгондон кийин биз ошол ишти козгоп, давай ушул жер берилсин участокко. Трансформация болгон жер берилсин дегенден кийин ушул айыл өкмөттү эми ошол алып келген адамдар биз шайлап алдык. Уадасын берди, жерди бөлүшкө. Ушул бала бөлдү жерди. Участокту бөлүп берди элге. Бөлгөндө жер комиссиясы менен жамандаган. Чоң мээне тосоп турбайбы? Көп жылдан бери чечилбей аткан көйгөйдү баягы элдин эмесин. Элдин көйгөйүнү ошо канча жаштар даже ажырашышка жакын калды эле. Эгерде үй салбасаң, там салып албасаң, биз ажырашабыз деген жаштар болгон. Ошолордун да көйгөйү чечилип мына участокту берди ошолорго да. Баарысы как положено жер комитетин ошо эки участок алып алды деген бир менмин. Менде участок жок, прокуратура ана текшерди, баарыбызды текшерген. Бизде эч кандай участок жок. Жалган жерден 2ден участокту алып сатып атат дейт. Жалган бул нерсе баарысы. Алар ар ким өзүнүн кызыкчылыгы үчүн гана ошол бирөөсү жер дегендин бирөөсү. Өзү 1038-очерде турат. Аны 1000ге чейин келгенбиз биз. Жерди бөлүштүрүшүбүз. 38-ге жетелек, анын баласыга жер берилбейт. Менин балама жер бербеди деп ошонун аркасынан чуркап жүргөнбүз. Бир аял келип отурат. Мен кызымдын үйүндө жашаймын. Үйүм жок, эчтеке багарым жок, кызым үйүндө деп, ютубта ошентип. Эки уулу бар, Кудайга шүгүр. Аял киши баласы уулунун үйдө жашайт го. Эч качан кызын үйдө жашабайт го. Эки уулуну жокко чыгарып, мен кызымдын үйдө үйсүз жашабыстам деп. Алса болот ошол эжеде. Ошо эжеге мен айткам. Жер алып ал, документиңди толуктап ал деп мен даже заявление очередь келгенде ошентип айтканмын. Өзүм эскерткем. Даже айыл өкмөттө ошондагы адамдарда күбө. Эже документтерди толуктаңыз, жериңиз участогуңузду алып алыңыз деген. Мен эскертип койгонмун. Бирок ошондо да эмне кылбады, кайра азыр өзүбүзгө асылып атат. Аркылар ошолордун эмелер. Кайра эле ошолорду алып келип кылыштын иштеп. Кудайга шүгүр. Ушул убакка чейин бөлүнбөгөн жер кылыч келди, бөлүп берди.
участоктор. Кудайга шүгүр, быйыл 19-жылгы эң алдыңкы айыл өкмөтү Чүй областы боюнча. Эң алдыңкы айыл өкмөтү болуп сыйланды. Экинчиден, ал биз ошол акыркы 2019-жылы ошол жерде bunun emesini okuyup biyjet kara oturup oşunda bu plan жазыптыр. 200 kança prosentke investisiya tartış boyunca. Biz ayttık 157 min demen oşol жерде депутаттардын алдында эсептеп туруп. Ушул жагын тарса да Кудайга шүгүр дедим. Ошондо 110%, 120%ке аткарат экен ишин дедим. Бирок 210%ке тартты инвестиция. Bir чоң айыл 152 кожолукка, жесир аялдарга үй салдырды. Инвестор тартып. Арабтарды. Анын сууну чыгарып берди. Суу чыкканча мен ошол жерде судун жанында мен жүрдүм. Постоянно кабар алып, ошол орустардан bir ай дегенде чыгарып берди. Светини алып келип берди. Канча жылдан бери өзү алмашылган столбаларды алмаштырып алып келип светти чыгарып берди ошол айылга. Мектеп, 2 этаж мектеп, 350 орындуу. İçinde meçit, içinde magazin, dükkan, fab, şiveyni seh, barısını saldırdı. Bu investor. Hiç kim usul vakka çeyini hiç kim tatkan emes bundaydı. Andan çıkarı, Koreyslerden ferma açtı. Koreysler tattı. Kança yollarda asfaltlarda jasattırdı. Asfalt verildi. Alarda olsa özleri biz jasadık, anda şimdi. Yok, uşunun emgegi barısı. Atın atıp geçsen şu balar. Uşunun kılıç, koyçuluk, kılıçın. Keçegi YouTube'da anı karalamışlar. Karalagan adam, oşo adilet degen karalagan, özü kılmış gerek. Bunu kılmışka tuttu. Özü kılmış gerek olup turup, özü kılmışka oşol tuttu bunu. Sebep degende, bizim ayıl hükümetiga biz şu biyjet karaganımızda biz oşo şagılda işleyt kariyerde. 2 milyondan aşuun karzı var ele. Töle dedik. Tölemedi. Azı 5 milyonga jakındap kaldı. Hani özü mamleketke oşo ayıl hükümeti karız azı uyuşturup bar nerseni uyuşturup жаткан ошол бала. 5 milyon so'm налог сосконуп калды. Ооба. Ошол ayыл hükümetiga төгүлбөгөн 5 milyon so'mu var hazır. Bирок kariyerин арендасы. Ооба. Ana эми ошону биринчи каршы чыккан ошол жанындагы жанагы келин, жанындагылар биринчи каршы чыккандар ошолор. Мына карьерди жабабыз, антебиз, мынтебиз деп кетип, мен жанагы кагазымды алып келиптим, богусу доказать этип берет. Блокнотко мен ар бир сессияны чыгарган эмеси бар. Ошондо жазылган. Ошолор алып келип сессияны жүргөндөн кийин жаптырбай, биз барганбыз, биз жаман көрүнүп жаптырабыз деп биз эме кылып койдук. Козголгон балдар анын жанында жүргөн экен, биз билбейбиз, өздөрү кайра ошону колдоп жүргөн экен. Кылмышкер кылмышка тиртти да. Бирок бул жигиттин ишине ушул убакка чейин ошол жерде мен жашай турган болсом, бир ел аткарган эмес. Бир айыл өкмөт мындай аткарган эмес. Кылган эмес. Даже алдыңкы ошол жерде сүйлөп аткан жерди сатты деген. Ошол мурунку сазыкта депутат болгон. Канча түтүн десе? Ошол депутат болгон. 1800. Жок, 8000 ашуун. Анан ошол 8 ашуун. Ошол жерде жанагы бала сүйлөп атат. Жер сатып атат деген. Ошол мурунку сазыкта депутат эле. Эмне үчүн 2006-жылгы трансформация болгон жерди ошолор бөлгөн эмес ошол убакта. Мен сураштырып келсем, биз тополоң чыгарын билгенбиз дейттер. Ошончо бөлгөн эмес. Айыл өкмөтүчү десем, ошентип бөлтүргөн эмес дейт. Бизди жолоктурган эмес дейт. Кинчилеп отура бергиле, биз эме кылбайлык. Ошону бул айыл өкмөткө бул агасынын тиешеси бар дейт азыр. Агасынын тиешеси бар дейт. Эгерде агасынын тиешеси болсо, агасы ошол министерстводо иштеп турган болсо, агасы 1 жылдан бери инисин таштап кетпейт эле, чыгарып алат эле. Şu agası kirişmek buğa. Bu özünün işini özü cevap verir. Agası öz işini özü. Ana araştırışın gereği yok bu yerde. Ana özünün işi mi? Bu özünün işi mi? Eğer de ben
мен de айттым бұл жігітке. Ағаң ошада істейді, қолданбайсың бұл. Керегі жоқ дейді. Керегі жоқ дейді. Өзім жауап беремін. Конечно, әрбір қолымен қылған мойнымен тартады. Таза іш болса өзі жоқ. Өзі қолымен қылса, өзі мойнымен тартыш керек та. Біреуге туғаныға да жүктес керек емес, бір туғаныға да, досына да, басқасына да жүктес керек емес. Тура қылады бұл жігіт. Рахмат. Ошол Сіз ақсақал дағы қосымшалайын дейсіз бе? Айтып қойыңыз соны. Мен енді мында YouTube ондай қысқасын айтқан, шынын айтқанда ал оқыған емес екен, бірақ азыр мәселе. Бірақ негізі мен қылыштың емгегі жөнінде біраз неме қояйын дедім да. Шыны бұл балдар айтқандай біздер 2001 жылы келген. 2001 жылы бір топ айыл өкмөттері келіп кетті. Жаман демейбіз, бар эле кыскасын айтканда өздөрүнүн аракетин кылып жакшы иштерди кылыштылар. Бирок кийинки эң акыркы айыл өкмөтү болуп шайланган кылыч негизи жакшы иштерди кылды да. Мына балдар айткандай, кыскасын айтканда ошо жерде трансформация дейсиңер, эмне дейсиңер, ошо бөлүнбөй жаткан жерди элге бөлүп берди. Анан энди көпчүлүк ар нерсе дейм, ошондо каяктан алып келди, араптарды алып келип ошол жерге тамсалдырып 160 кыска жетим жесирлерди кыскасы ошолордун камкордун кылып ошолорго бир топ жакшы иштерди кылды. Колундан келип кеткен мечит салдырып атат. Бизде биринчи отделенияга бир Кореядан инвестиция алып келип туруп, мындай отделениянын келечеги пайдасы үчүн киреше бере турган мал чарбачылыгы Комплекс куруп берди. Куруп берди. Жакшы эле иштерди кылды, жолдорду кыскасын айтканда айыл өкмөтү да ушу элдин кызыкчылыгы үчүн кандай керектүү иштер болсо бардыгын эле аракетин кылып жаткан. Билбейм мен кийинки мезгилдер анан энди ортодо кишилер чыгып барып турбайбы, ошонун эмгекчиликтери бар же ошондой кыскасын айтканда жапжакшына иштеп жаткан баланын териш сот иши жүрүп атыптыр. Бул баштаган иштердин бардыгы калып кетти да. Бир аз чыдап турсалар баары кыскасын айтканда бул баштаган иши бүтүп калмак. Мүмкүнчүлүк бербеді. Сиздерде аксакалдар бар экен, бир ынтымакка келип, жыйынтык бир жакшы менен жыйынтык кылып калса эмес, бир эле. Айыл ичинде да чоң центральный мечитти инвестор тартып ушул салып берди. Ушул. Эгерде мен ошол айылдын жашоочусу болсом, мен бир табак аш бере албасам да, ошол иштеген балдардын баарын ушул камсыз тамактандырып, камсыз кылып турду. Андан тышкары жанагы биринчи отделенияга да мечитти өзү салдырып турду. Мечит бар, анда да мечит бар. Башталды, азыр бүт эле. Бул мындай кылгандан кийин калып кетти, бүтпөй калды. Иштен бүткөн. Бар нерсени жасап. Уктук эми кече тигил тарапты уктук, урматтуу мекендештер. Бүгүн бул мына ошол айылдын аксакалдары, тургундары келиптир. Бул киши өзү ошо айылдык кеңеште депутат экен. Бул тарапты уктук. Анан кече тиги байкесин да аталып кетти, ошол байкеси да замешин тиги бу депчи. Эми ал бул кишилердин айтымында ал кишинин да тиешеси жок деп атасыздар, Эми бул адилетти менен баланын аты. Адилет биздин элге киришпесин биздин айыл өкмөтү. Онун өкмөтү башка. Биздики элек дагы экиден кагыштырган ошого да болот. Жана Элмире деген кыз да күчү бар. Ол биздин айылга киришпесин. Карызыбы, карызы жок. Булар мындай сунуш кылып атат да, ошо айылга келгиле ошо айылдан общий эки тарапты тең уккула депчи. Ошол менен пока жыйынтыктап турбайлы, жок, адилет деген баланычы. Келет да кагыштырат. Ошонун баарын чукуткан ошол. Андан кийин карызын кутулсун. Карызын кутулсун, анан айыл өкмөтүгө төлөсүн. Ошо мына мекендештер эки тарапты тең уктук, анан эми өзүңүздөр калыс адилеттүү чечим чыгарыңыздар. Мына бул кишилер да тиги тараптын сөзүн айтып кеттир. Кече тияктан соттон тигилердикин уктук. Анан сот процесси жүрүп аткан турбайбы? Сот процесси жүрүп атыптыр. Анан сотко биздер эле чыгып прокуратурага жазган нерселерин айтып берейин. Прокуратурага жазган нерселери башын шапкасын жазганда да этегине элди сууга биз силерге суу чыгарып беребиз, свет чыгарып беребиз, кой беребиз. Кол койгула, рейске барабыз деп баарына кол койдуруп, колду ошол прокуратурага жабыштырып туруп тапшырып берген. Мына ошол жазып берген балдар. Ошо мен да эртең менен балдар келгенден кийин чалып сүйлөшкөм, анан дагы ошо видеолорду чыгаралы, анан эметели, териштирели. Болуптур, рахмат ушинтип калыстык сөзүңөрдү, аксакалдык сөзүңөрдү айтып келгендериңиз үчүн.